Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү сабактын коноктору. Балдар, бүгүн бизде өзгөчө сабак. Себеп дегенде, бүгүн сиздердин мектепте ачык сабак болуп турат. Ал сабакка бизден башка жактан дагы келген эже агайлар катышып турат. Ошондуктан мен сиздерден сураган элем. Бүгүнкү сабакта эч кандай уялбай, тартынбай, эмоцияңыздарды эркиндикте чыгарып, сабакка жандуу, жигердүү катышып бересиздер. Эмесе сабакты баштайлы. Бүгүн 9 айдын 27-си үйгө берилген тапшырма. Ким окуп коет? Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романы. Түгөлбай Сыдыкбеков боюнча менде мындай суроо бар. Түгөлбай Сыдыкбеков кайсы жанрда көп эмгектенген? Роман жанрында. Кол көтөрүп биздер. Биздер роман жанрында чыгарабыз. Кандай романдарды билесиң? Көк асаба менин Тоорасында. Кең суу. Жол автографиялык романы бар, Азаматсың отурабы. Эми ушул Көк асаба романы бизге эмнеси менен баалуу адабиятта? Ким жооп берет? Бул 6-8 кылымдардагы байыркы кыргыздардын жашоо шарты, ал жерде болгон көтөрүлүштөр, мурунку кандай хандарбектер кандай аталган, кыргыздардын аттары кандай болгон ошолорду Ал Азаматсың эң туура алгачкы тарыхый романдарга кадам шилтеген романдардан кылып эсептелет, Көк асаба романы. Азаматсың отурабы. Эмес анда балдар, бүгүнкү сабакты баштаар алдында кичине жагымдуу музыка угуп алалы, андан кийин сабагыбызды баштасак. Бул кичине техникалык үзүлүш бар экен. Бул музыка силерге таанышпы, уктуңар белеми? Ооба. сөзү Туура айтат. Ысык көлдү сагынды. Бул ырдап жүрүшү да, сөзү Чыңгыз Айтматовго таанды. Демек балдар, бүгүн өтө турган темабыз кыргыздын сыймыгы, дүйнөлүк масштабтагы жазуучу, улуттун эле келечегин ойлобостон жер шаарында жашап жаткан адамзаттын арулугун аздектеген алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы болмокчу. Чыңгыз Айтматовду биз болсо кенже класстарда окуйбуз, 5-класстан баштап окуп келатканбыз. Бул эне жомогор, Моюнкумдун трагедиясы, Бетме-бет повесттин үзүндү окудук. Эми бул 11-класска келгенде биз анын өтө чоң философиялык, психологиялык адамдын бир жагдайын ачып берген чоң чыгармаларын өтөбүз. Бүгүн болсо Айтматовдун өмүрүнө жалпылаштырып, системалаштырып кетсек. Чыңгыз Айтматов 1928-жылы Талас өрөөнүнө караштуу Шекер айылында төрөлгөн. Анын атасы партиялык кызматкер болгон. Төрөкул Айтматов Сталиндик режимде репрессияланып, 1990-жылдары Ата бейитте сөөгө табылган, кайра ошол жерге коюлган. Апасы Нагима мугалим болгон, билимдүү инсан болгон. Эми Айтматов өзү кесиби боюнча зоотехника, баарыбыз билебиз, зоотехник бул алгачы Жамбылдагы зооветеринардык техникумда билим алган, андан кийин Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. Адабият болсо 1952-жылдан жазып баштаган, анын алгачкы аңгемелери бул газетчик Дюзо, Ашым аңгемелер болуп эсептелет. Алар Кыргызстан альманахына 1952-жылы жарыяланган. Бирок Айтматов өзүнүн жазуучулук дебюттук чыгармасын газетчик Дюзо, Ашым аңгемелерин эсептебейт. Ал 1957-жылы чыккан Бетме-бет повесттин атап жүрөт. Менин алгачкы дебютум.
Эми мен силерге бүгүн Айтматовдун мурда силер китепте көрүп жүргөн эле сандык цифралык маалыматтарды бербестен азыр башкача бир сюжеттеги видео тасма даярдап келдим. Ошого көңүлүңүздү бурмакчы. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Чыңгыз Айтматов. Эжен деген сулдар атты. Бул ажайып кең асман астында адамзат бирде кандуу кагылыштарга туш келсе, бирде жаратылыштын апааттуу кырсыктарына кабылды. Адам баласы терукмуш окуяларга тушулуп, канчасына күбө болбоду дейсиң. Ооба, 20 кылып бизге далай ачылыштарды тартуулады. Көргөндүн көзүн талдырган аңыз кепке айланчу эчен эстеликтерди берди. Бул дүйнө өзү ушундай куралганбы, дегеле доордун кайсыл барагын атсаң, андан адам жакасын карматкан терукмуш окуяларга, согуштарга, кырсыктарга бет келесиң. 20 кылым жеңишти, жеңилүүнү, ызаны, ыйды, күлкүнү, кубанычты, ачылышты да сунган улуу кылым, улуу жүрүш. Өмүр көчү уланууда. Ооба, уланууда. Өткөндөн өрнөк ала албаган ниети кара, дили кир, акылын шайтан уялап, алтын жуттундукка, нерестикке жар салган, жер үстүн аңтар теңтер кылам деп темиккен, азганакай токтордун айынан жабыр тарткан аалам, жабыркаган адамзат, айгышкан кармаш, ак менен каранын эрөөлү. Өмүр көчү уланат, өлүм тогулбасы кагылат. Дүйнөдө баарынан улуп, баарынан ыйык, сүйүү, боорукерлик деп жар салуу, табият менен эришаркак жашап, актыкка жар салуу, сөз менен айтып түгөт алгыс керемет дүйнөнү чырайына чыгарып, адам бол деп талбай коңгуроо кагуу, адамдын анык асылына, нагыз сырттарына тийиштүү сапат. Алакандай айылдан аттанып, жалпы адамзатка кызмат кылган чыгаан, эртеби кечпей чыгышы керек эле. Акыры чыкты. Чыкканда да кылым кезген кыргыз ичинен жоголуп, жоктолбогон бирде бурганатта буйгуп, чабыштарда чачылып, анан суулар агып олтуруп, суйруп барып кайра иртенген, кайрадан канат кагып алыска күбөлөгөн ааламда дал ушундай кыргыз деген эл бар экенин айгинелеген инсан чыкты. Чыңгыз Айтматов, анын ысымын угушкан жан дүйнөсү бай, китепти кастарлап, адариятты аз бектеген адамдар чыгармасынан канагат алып, өмүрдү сүйүп, улуулукка умтулууга далалат жасашчу. Ал ар качан адам баласы муктаж болгон руханий дүйнөнүн эч качан урабас эстелигин тургузуп кетти. Кайсыл гана эл болбосун өзүнүн муңгусуна башпаган. Чыңгыз Айтматовда тээ байыркы бабалары басып өткөн жолго байкол салып, өтмүшкө көз чаптырган даанышман. Бала чагынан жомок сөзгө, элдик ооз эки чыгармачылыкка баш баккан Айтматов бара-бара дүйнө элинин маданиятына сугарылып, ааламдык алкактан туруп көз салды. Эң ириде өзүндүн киндик камтанган жери тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акылга алчайсың. Чыңгыз Айтматов. Ар бир сүрөткер башынан эмнени кечирсе, ал чыгармачылыгына өзөк болуп берери түшүнүктүү. Айтматов да турмуштун кээрин тартты. Жетимдиктин запкысы, атага деген кусалык, согуш маалындагы калп башына түшкөн бүлгүн, күн санап айыл аралаган кара кагаз, кайгыга ууккан эл, жонду кескен жокчулук. Согуш жылдарында тылдагы элдин күчөрмөн эмгеги, эртеңкиге болгон ишеним, зор үмүт болочоктогу жазуучуга эң күч берип, бийиктикке талпынды. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Чыңгыз Айтматов. Жупуну турмуш кечирип, эл көргөн азапты кошо көтөргөн электик каармандар аркылуу Айтматов адамзаттын ички толгонуусун толук ачып бере алды. Турмушта ал кандай көрсө, ошондой сүрөттөп, өзүнүн ички менинен сызылып чыккан байоо дүйнөсү аркылуу жалпы адамзаттын жүгүн кошо көтөрдү. Мана ушунусу менен ал адарияттын каалгасын ачып, төрүнөн орун алды. Ал жараткан дүйнө аркылуу жер шарындагы бардык адамдар тунуктукка, ыйыктыкка умтулат.
Рахмат балдар көңүл бурганыңар үчүн. Видео тасма жактыбы? Анда мына Айтматовдун өмүр жана чыгармачылыгы боюнча биз сөз кылдык. Эми сабагыбыздын бышыктуу бөлүгүнө өтсөк, суроо жоопторго өтсөк, бул жактан чыгаралы десек, система катып калып атат. Мен мындай эле билейин. Азыр биз бышыктуу бөлүккө өтөрдүн алдында эки топко бөлүнүп алсак, өзүңөрдүн каалооңор менен эки топко мындай кылып эле бул жерден эле шарттуу түрдө бөлүп алып койгон да. Макулсыңарбы? Макул. Анда топко ушул Айтматовдун чыгармаларынан ат коюп алабыз дагы. Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча викториналык суроолорго жооп беребиз. Мен толук качпай жаткан үчүн мындай көрсөтүп турайын балдар. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Көкбөр оюнун көрүп турасыңар. Бул кыргыздын улуттук оюну болуп эсептелинет көкбөрү. Көкбөр оюнунда тайгазан болот. Улакчылар деген улакты тайгазанга алып барып таштап турат. Канчалык көп таштаса, ошол команда жеңишке жетет. Мен болсо бүгүнкү бышыктоо бөлүгүбүздө көкбөр оюн силер менен ойнойлу деп чечтик. Биз тайгазанды ойгазан деп алалы. Сабакта болгон өзүнүн ойлорубузду ар бир атаандашынын карабына таштап турабыз ойлорубузду. Кимдики канчалык жеткиликтүү даана түшүнүп баяндалса, ошол тайпа жеңүүчү болуп эсептелет. Анда топтор бири-бири менен атаандаштык этиканы сактап, адабий тилдин нормасында гана өз ойлорун билдириш керек. Ар бир топ мүчөсү улакчы деп аталып, кезек менен суроолорго жооп берет. Өз ойлорун далилдеген мисалдарды баяндап, суроолорго жооп берүү, автордун чыгармаларындагы тексттен үзүндү окуп берет, көркөм. Анысы атаандаш тараптары канчалык деңгээлде көркөм окуп берди, өздөрү баалап беришет. Анда таймашты баштады. Биринчи суроо, кайсы топ болду бул жак? Бишпе. Ооба. Атын айта алмайм. Ооба. Кандай деп койдуңар? Саманчынын жолу. Саманчынын жолу деп койдук. Биз болсо бетпе-бет деп койдук. Саманчынын жолунда биринчи суроо мындай. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов качан жана кайсы жерде төрөлгөн? Чыңгыз Айтматов 1928-жылы Талас өрөөнүнүн Шекер айылында жак дүнөлгөн. Ахмат берип койсун бул бала жигитке. Буларды сабактын соңунан түшүндүрөм, азыр алып чогултуп турабыз. Экинчи суроо бетме-бет тайпасына берилет. Чыңгыз Айтматовдун ата-энеси тууралуу эмнелерди айтып бере аласыңар? Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов элге белгилүү эл адамы болгон. Ал кийин репрессияланып атылып кеткен. Бирок аны 1990-жылы ата бейитин табышып, ошол жерге көмүшкөн. Ал эми апасы Надима Хамзаевна дагы бул сабаттуу айымдардын бири болгон. Ал кесиби боюнча мугалим. Ошол Чыңгыз Айтматов болуусуна түрткү берген жана дагы мындай аны толкундандырып, аны ошол ишке керектеп кылган ошол апасы десек болот. Азаматсың, эң туура толуккандуу жооп болду. Саманчынын жолу тайпасына Чыңгыз Айтматов кесиби боюнча келди. Чыңгыз Айтматов Жамбылдагы зооветеринардык техникум бүткөндөн кийин ал өзүнүн кесиби боюнча зоотехник болуп саналат. Азаматсың. 1953-жылы айыл чарба техникумунда. Кийинки суроо бетме-бет тайпасына кайрадан эле. Улуу ата мекендик согуш башталганда Чыңгыз Айтматов канча жашта эле? Улуу ата мекендик согуш башталган учурда Чыңгыз Айтматов 13 жаштагы кичинекей бала болгондугуна карабастан, ошол учурда айылдын жүгүн өз мойнуна көтөрүп, Советтин секретары болуп иштеген жана Айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Бул жумуш өтө оор. Ар бир үй бүлөнүн босогосун аттап, ошол жаман азаматсың толуккандуу болду. Кийинки суроого өтөбүз. Кезектеги тайпа жооп бере берет. 14 жашында Чыңгыз Айтматов ким болуп иштеп, буга жооп берип койду, толуккандуу. Айыл чарба институтунда студент болуп окуп жүргөндө Бубенковдун кайсы романын которот? Ал студент кезинде Ак кайың романын которгон, ал өзүнүн биринчи которгон романы болуп саналат. Ал өзүнүн тилинде которгон. Азаматсың, жок, туура. Кезек менен бир эле улакчы бул командадан жооп берип атат. Башка улакчылар дагы активдүү катышабыз. Болбосо
чарчапсыздар. Жазуучунун алгачкы мемлекеттери кандай аталат? Аңгемелер бул газетчи түзөө, андан тышкары Ашим деген аңгемелерин жазган. Бирок булар кыргыз тилинде эмес, орус тилинде жазган. Азаматсың, толук аны туура жооп болду. Кийинки суроо, билингвист жазуучу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Бул жакта ким бар? Айталы. Билингвист деген бул эки тилде сүйлөгөн адамды айырмалап эмес. Ал мындай жазалган эки тилде деген орус тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы эки тилде чыгарма жазган. Бул орусча ойлон го, анан кыргызча жазып. Азаматсыңар, менен жооп суроо, бул лингвистика деген тил илими болуп эсептелет, би деген экини билет, эки тилде тең бирдей жаза алган дегенди түшүндүрүм. Андан кийинки суроого өтөбүз. Анда жазуучу кайсы чыгармасын өзүнүн адайы жебилип атар эсептейт? Бул Чыңгыз Айтматов бул ошо өзүнүн адабий дебюту катары Бетме-бет деген повестин эсептейт. Ал эң алгачкы кадамын деп эсептейт. 1957-жылы ошо дебют катары. Рахмат. Азаматсың. Жооп туура. Кошумча суроо берип кетейин. Бетме-бет повестинин эң негизгиси идеясы эмнеде, балдар? Биз бул чыгарманы өткөрөбүз, Бул ошол убактагы кыргыз элинин менталитети десек болот. Ошол убакта эгерде күйөөсү жубайына эмне деп айтса, ошол закон мыйзам болуп эсептелинген, аялы андан чыга алган эмес. Ал эми ушул бетме-бет чыгармасын карап көрсөк, Сейденин образы менен кыргыз аялдарынын эволюциясын десек болот. Ал өзүнүн күйөөсүнө каршы чыгып, бирок чындык үчүн, адилет үчүн ошол өзүнүн айтканына турду. Азаматсың, эң туура жооп болду. Көпчүлүк учурда биз Бетме-бет повестин бул дезертир, качкын солдат эле ошол эле деп ойлойбуз, бул аялдар тиги циклындагы повесттердин бири болуп эсептелет. Ошол Сейденин эволюциялык өсүшү, башында эркек киши кандай айтса, жолдош кандай айтса, ошого каршы чыкпаш керек дейт. Бирок ал ойлонуп отуруп, ата мекенге болгон сүйүүсүн элди көрүп, жерди көрүп, башкаларды көрүп атып, анан кийин өзүнүн оюна кайра каршы чыгат. Бул жерде эволюциялык өсүш болот, адамдын терең психологиясын чагылдырып берген азаматсың. Андан кийинки суроо, бул түшүмө кирбеген ата бабам көргөн кайдагы жердин түбүндөгү фронтко барып, жалгыз мен жоо чап берет белем деген сөздөр Чыңгыз Айтматовдун кайсы каарманы? Туура жол. Эми балдар, көркөм азыр биринчи топ биринчи текстти окуйт, экинчи топ экинчи текстти окуйт, бирок өзүңөр бири-бириңерди баалайсыңар, канчалык деңгээлде көркөм окулду. Биринчи топтун көркөм тексти Бетме-бет повестинин үзүндү Сейденин сөзү. Биринчи топ ким окуйт? Көрүнөт ал. Күйөөсү келген түнү маңдайында баласын алып отурганда ал баардыгын унуткарып, аз да болсо чындап бактылуу болгусу келет. Мейли качкын болсо качсын, алтын башы аман болсо болду деп камыр жууруп жатып өзүн өзү жоотот. Эркек деген кандай кылса өзү билет. Ар кимге өз жаны кымбат. Бул кыргында башың калтыраган эле түрөө калат деп өзү айтып отурбайбы? Азаматсың, кол чабыш. Кийинки текстти Бетме-бет тайпасы окуп берет. Силердей балдардан садака кетейин. Күлгүндөй чаңыңарда эл журттан ажырап, боздуп кетип бара жатасыңар. Мени кое бергилечи, силер үчүн мен эле барайын. Мен эле өлүп берейин дегиси бар. Бирок ошол замат Исмайылга талкан тартып, жеткириш керек экени ойго кылып берди. Көңүлү туш-тушка бөлүнүп, Сейде дагы башын кылды салды. Анда мен бул силерге карточкаларды жөн жерден берген жокмун. Акыркы жыйынтыгын чакпоз, канча упайдан беребиз тайпалар бири-бирибизге? 5-4-3 деген бар. 5 беребиз. Анда да бирден кызыл карточка бар деп эсептей бергиле, ар бирге. Тайпалар. Эми биз эмне үчүн чогулттук бул карточкаларды суроолорго жооп берип? Бул инсан менен таанышсыңарбы?
Азаматсыңар физикадан өтөсүңөр, а? Бул Ом Георг. Ом Георгдун формуласы кандай? Бул формуласы аныктамасы болсо немец физиги Ом Георг бул ток күчүнүн чыңалуунун жана каршылыктын ортосундагы байланышты көрсөтүүчү законду теорияда ачкан жана тажрыйбада далилдеген инсан. Бул ар бир мисалы үчүн техникада, адамзаттын турмушунда техниканы колдонгон ток күчү керек, мисалы үчүн моторлор, машина. Адамзат жашаш үчүн адамдын жүрөгү иштеш керек, аң сезими иштеш керек. Мына бүгүнкү силер өзүңөрдүн аң сезимиңер менен тапкан упайыңарды Омдун формуласына салабыз. Бул жерде биз ток күчүн айды деген окуучунун упай деп алабыз. Ал эми окуучунун баасы деп алабыз. Баасы. Уну болсо упайы. Эгер каршылык, бул болсо суроолордун саны деп алабыз. Суроолордун саны. Топ боюнча бөлөбүз, ар бир. Топ боюнча бөлөбүз, жалпы суммасын чыгарабыз. Аны болсо суроолордун санына канча суроого жооп берсеңер бөлөбүз дагы, топтун баасы чыгат канча жооп берген. Экинчи топтуку 5 экен. Экинчи топтуку 5. Бетме командасыныкы 5 болду, 5 деген баа. Биринчи топтуку канча болду? Эсептейбиз. Кызыл 5, көп болсо 4 деген бааны билдирет. 23. 23 канча сан экен? 5 экен. 23'tü 5'e bölüyoruz. Kaç çıkar? 4'ün 5'e жетпей қалады да? 28 болады. 28. Көркем оқу бізде. Анда дағы бір карточка бар. 28. Ошомен 28 болады. 25 5 болды. 6'a bölüyoruz. 4 çıkarttık ya. 4 jarım. Ama bizdeki 6 çıkarken biz bir kaç tane O azamarsınlar valla. Bunu misal ay жөнөкөй сөз төрүнө u er деген сөз төрүнө алсак, англис тилинде окуйбуз. Sir, do you speak in English? Yes. I use it resource this sentence. Can you translate me into Kyrgyz language? Yes, Biz resurslardan Мен бүгүнкү сабактагы материалдарды же ресурстардын баарын колдонуп, бул бааны алдым деген сөз келип чыкты. Эгер шарттуу түрдө формуланы ушундай кылып өзгөртсөк. Анда азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакка катышпай жүргениңер үчүн чоң рахмат. Үйгө тапшырма болсо, Айтматов философиялык темада көп маселелерди которгон. Мисалы үчүн эзелтен чечилбеген улуу талаш канткенде адам улуу адам болот деген сыяктуу. Мына ушул өрдү билесиңер, 10 класстын кыргыз тилинде бар. Эми ушул боюнча канткенде адам улуу адам болот деген суроону терең ой жүгүртүп, жалпанын чыгармаларында камтылган турмуштук ой жүгүртүүлөр негизинде бил баян жазып келүүңүздөрдү өтүнөм. Эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктап өтсөк, биз сабакта Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө, анын буга чейин биз окуган чыгармалар жөнүндө жалпылаштырып кеттик, биле алдык деп ойлойм. Андан тышкары видео тасмадан анын балалык чагындагы өзүнүн ой тогу жүгүрткөндөрүн да биле алдык. Негизи эле адамзат бул Чыңгыз Айтматов бул улуттун деңгээлинде ой жүгүрткөн эмес. Бул адамзаттык жалпы масштабта ой жүгүртүп алган. Ал ошол адамдардын аруулугун дүйнөдө жашап жаткан, биз жашап жаткан жердеги адамдардын аруулугун аздектеген, жалаң тынчтык үчүн дүйнөнүн бейпилдиги үчүн чыгармаларын бүтүп жазган. Ошол себептен Айтматовду дүйнө эли кызыгуу менен окушкан. Мисалы, канткенде адам болот же адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөздөр булар жөн гана эмес. Табияттан өзү ушундай. Мен силерге бир мындай химиялык идиштерди алып келдим. Мисалы, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Же болбосо адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп койбу? Эмне үчүн эң кыйын күн сайын адам болот? Табияттан өзү ушундай, табият да ушундай. Мисалы үчүн, монча көлөмдөгү сууга бир эле тамчы кара боек кошуп койсоң, мунун өңү өзгөрүп калат.
айтмактын өрнөктүү өмүр жолун, акыл кептерин силер турмушуңарда пайдаланасыңар, чыгармалардын мындан ары кызыктуу окуйбуз деген ой менен бүгүнкү сабагымызды жыйынтыктагыбыз келип жатат. Сабакка катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анда саламатта.